Саламатсыздарбы? Мен Сапарбаева Айсанат. Тунук айында Иманжан Бегим Кулов атындагы орто мектебинин 3-класста окуймун. Мен сиздерге жомак айтып берем. Темасы кумурска менен жалко. Автору Абикеев. Бар экен, жок экен, ач экен, ток экен. Илгери бир жаталак жалко адам болгон экен. Алны жумшаса эле, оф! Кудайдын күнү кумдан көп, эртең бүтүрөм деп салкын жерге уктап калат. Бир күнү жалко эмне кыларын билбей кумурсканы бир сөмөйү менен тосуп алат. Эй кумурска, эмнеге башың чоң? Анткени көп акылым бар. Эмнеге менин ичке? Анткени аз ичип көп иштейм. Эмнеге бутуң тартагай? Анткени мен күн менен жарышып, өмүр менен жарышам дейт. Кызык, бул кумурскалар акыл менен идиретти, кубат менен чыдамды кайдан алат? Жашоо менен жарышып, кайсы сырларын издейт экен? Кой, сурайынчы. Ар кайсы чөптөрдүн арасынан издеп таппайт. Оф, чарчадым. Сен өзүң айтпадың беле? Сен акыл менен идиретти кайдан аласың дейт. Сенин жанында мен түшүндүрүп бере албаймын. Сен менен жүргүн дейт. Ага жалко макул болот. Биз муну кубат чөп дейбиз. Бул жаз алды менен өсөт. Бул 15 күндө бушат. Мунун уругун алсыз кумурскалар жесе, курт кумурскалары жесе, акыл күчтөнөт. Буну болсо жыпар чөп дейбиз. Муну болсо сүт чөп. Анын уругу жумшак. Жумшак жана дамдуу. Бул болсо соргок. Гилдейген жалбырактары менен жамгырдын суусун тосуп алып, өз тамырына куят. Биз суусасак суусундугубузду, ушу соргок чөптөн суусундугубузду кандырабыз. Бул болсо кышкы чөп. Бул болсо тамак чөп. Бул болсо мээр чөп. Ар бир чөптүн өзүнө жараштыктуу мүнөзүн, дарылык касиетин айтып чыгат. 40 күндөн кийин жалконун башына акыл кошулуп, дардайган курсагы тартылып, белине күч кошулуп, солдоюп жаткан буттары күн менен жарышып, күн качан дем алса, ал да ошондой дем алган. Эмгекчил досунан үйрөнгөн дары чөптөрдү жыйнап, сыркоо адамдарды дарылап, элине кадыр бактуу адам болуп калган экен.